Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу айым менен мырзалар. Сиздер менен жакшы иштер бар. Официалдуу иштер орноштуруу долбоору. Биз болсо бүгүн табыз, эл аралык аэропорттон астабыз. Сиздер артында көрүп тургандай эле, бул жакта көптөгөн биздин мекендештер жумушка орношуу боюнча Россия Федерациясына жумушка орношууга кетип бара жатат. Бул болсо биздин 13-чү группанын адамдары болду. Ал жакта сиздер билгендей жумуштун түрлөрү көп, өздөрү тандап алышат. Бүт бардыгы официалдуу жумуштар, 6 күн иштеп дүгүнө салышат, 8-8 чейинки жумуштар. Жана ошондой эле биз самолет акчасын төлөп беребиз айлык эсебинен. Биринчи айлык дегенде айлык эсебинен кемитип калат самолет акчасын. Эгер 3 ай иштеген болсоңуз, кайра ошол акчаны кайрап берет дагы. Самолет акчасы бекер болуп калган болот. Бардык жумуштар бизде сиздер билгендей регистрация бекер, жатакана бекер, ошондой эле тамак аш бекер болот. Тамак аш 2 мал, 3 мал же 1 мал бекер болгон болот. Кимде ким иштейм, барам деген болсоңуздар, биздин жакшы иштер бар. Официалдуу орношуу долбооруна катталыңыздар, жазылыңыздар. Жана ошондой эле YouTube каналынан колдоп, таратып, лайктан бассаңыздар болот. Урматтуу айым менен мырзалар, бизде азыркы убакта жумуштардын саны өтө көп, чакыргандар дагы көп, компаниялар да көбөйдү. Азыркы убакта пельмень чыгарган цехи дагы бар, каласыңыз нан чыгарган цехи бар, ошондой шоколад чыгарган цехи бар. Арматура токуган цехи дагы бар. Ар бир жумуштун айлыктары ар башка, 2300-төн 3,5 миңге чейинки жумуштар бар. Жатакана бекер, тамак аш бекер, ошондой эле айлык акы ар бир айдын 15-inde, 30-unda берилип турат. Жума сайын аванс берилип турат. Кимде ким иштейм деп план койгон болсо, ниет бар болгон болсо, биздин жакшы иштер бар долбооруна катталып, жазылып, WhatsApp'тан суроолорду берип, кайрылсаңыздар биз толук түрдө маалыматтарды беребиз. Анан сиздер менен байланышып, самолет акчасын сатып берип, сиздерди узатып турабыз. Мен бул жолку чейин ар бир кыргыз мекендештеримен өзүм чогулушчумун. Азыр шарттарга байланыштуу пока Кыргызстандамын. Бишкек шаарынан учам дегенде Бишкек шаарынан учушат. Ошондой эле Баткен, Жалал Абад, Оштор болсо, Ош аэропортунан учушса болот. Кудай буйрса бүгүн биздин жарым командабыз Ош мамлекеттин аэропортунан учуп кетишти. Сиздер билгендей эле бизде азыр Баткен, Ош, Жалал Абад биригип Ош аэропортуна учуп кетип жатышат. Бүгүн да биздин 13-чү группанын адамдары аэропорт Оштон учуп кетишти. Аларды Никита деген биздин партнердин менеджери тосуп алды. Ошондой эле азыр мен өзүм турган аэропортундагы 10 адам кудай буйрса учуп кетишип жатышат. Андыктан чамдаңыздар, иштейм деген ниетиңиздер болсо кайрылыңыздар, биз жардам беребиз. Биздеги бүт бардыгы стабилдүү, официалдуу жумуштар. Айлык акы дагы кайталайм, 2300-төн 3,5 миң чейин барат. Жумасын аванс алсаңыз болот. Ар бир айдын 15-и, ар бир айдын 30-у сиздин банковский картанын счетуна түшүп турат. Ошондуктан урматтуу айымдар, иштейм деген болсоңуздар, +7 991 87 88 230 номуруна кайрылсаңыздар, биз ар дайым жооп беребиз. Ошондой эле Баткен, Ош, Жалал Абадтагы биригип байланышсаңыздар болот. Биз деген силерди атайын онлайн күндө чогултуп, аэропорттон Оштон учуп коюуга даярбыз. Сиздер менен жакшы иштер бар долбоору болду. Анын жетекчиси мен Ислам Калдаев, ар дайым сиздер менен.